29 ноябрь апам 70 жашка чыкты. Үйдөгү келин жаш болсо дагы аябай сонун кылып 18 жаш кут болсун деген торт жасатыптыр. Заказ бериптир. Апама жаккан жакшынакай кофта, жакшынакай жарашыктуу жоолук, жакшынакай апама жага турган юбка өңдөрү дагы эми апама төп келип. Келин туулган күндө Бишкекте тосуп калат экенсиз деп 2 күн эрте куттуктаптыр. Сый урматка татыктуу болуш үчүн адам ошондой эмгек кылыш керек экен, жүрөктү тазалаш керек экен. Тененин сый урматы жакшы болсун десек, ошол үй бүлөнүн бала чакасы дагы келинди Алла Тааланын каалоосу менен келген өмүрлүк чагатар ийнесине кабыл алып сыйлаш керек экен. Анан дагы апам мынтип коет: жаным ай, Кузинанын кийим алып бергенин Айгерим айтпай эле коеюн. Айгерим деле азыр акчасы болсо алып берет эле. Ал азыр балдар менен иштебей отурат да 4 баласы менен. Кыжаалык болуп калбасын деп коет. Биз келиндер менен ачык сүйлөшөбүз. Чоң иним Бишкекте турат үй бүлөсү менен, гүлдөрү менен, бала чакасы менен куттуктап келди, сонун кылып самсы бышырып келиптир. Жаным бапыраган. Келиндерибиз өзүлгө окшогон. Келин бул жерде апама комплимент айтып атат. Акылдуусуз, кайраттуусуз, калыссыз, биз үчүн дүйнөдөгү эң жакшыны каалайсыз, бизге деген жүрөгүңүз ак. Эгер бир нерсе болсо бетибизге айтасыз, артыбыздан сүйлөбөйсүз. Балдарыңыз биз турса дайыма биз тарапта болосуз дейт. Бизди эч убакта бири-бирибизге кайрап уруштурбагансыз. Мен сиздин ушунуңузду аябай сыйлайм, барктаймын дейт. Айтор эмне деген гана комплименттер. Келиндин сый урматын көрөм десек деле акылмандык керек экен, кыздар. Келин жакшына кылып самсы бышырып кетти. Келин сонун кылып самсы бышырыптыр десек апам айтат: үйдө Гүлжина да ушундай жакшына бышырат дейт. Гүлжина көрүп калса көңүлүнөн кетпесин деди окшойт да. Калыс болуу деле бул чоң эмгекти талап кылат экен.